Руслан Татиков улуттук кадрлар резервине талапкер болгондордун бири. Ал мамлекеттик кызматта 12 жылдан бери иштеп, анын 6 жылга жакынын министрликте бөлүм башчылыкта өткөрдү. Айтымында мамлекеттик кызматтын төмөнкү тепкичинен баштап, талыбаган эмгектин арты менен бөлүм башчылыкка жетти. Сначала в 2006 году пришел как стажер. Каржы министрлигине 2006 жылы стажер болуп киргем. 1 жылдан кийин толук кандуу адис болуп ишке орноштум. Ортодо 2 чет мамлекетте окуп келип, андан кийин бөлүм башчылыкка дайындалдым. Улуттук кадрлар резервине сынак жүрүп жатканын интернеттен окуп алып катышууну чечтим. Буга билимим жана тажрыйбам жетиштүү деп ойлойм. Мамлекеттик кадр кызматы улуттук кадрлар резервин түзүү жумушун былтыр баштаган. Анын алкагында 4 бөлүктөн турган сынак өтөт. Документтерди кабыл алуу 15 январда аяктап, 15 февралда тест тапшырылды. Алдыда практикалык тапшырма жана аңгемелешүү бар. Сынакка жалпы 715 арыз келип түшүп, 2 деңгээлдин жыйынтыгы менен 184 талапкер тандалып алынды. Жана 17 министрлик 71 кызматкерин кадрлар резервине сунуштады. Практикалык тапшырма этабында да атайын босого белгиленген. Бул жерде 50% босогодон жогору алгандар кийинки акыркы этабы бул аңгемелешүү этабына өтөт. Аңгемелешүү этабы бул конкурстук комиссия тарабынан өткөзүлөт. Улуттук кадр резервин түзүүгө буга чейин да аракеттер болуп, бирок эски система иштебей калган. Анда мамлекеттик орган жоюлган соң бошогон кызматкерлер дароо резервге киргизилчү. Эч кандай сынагы жок эле. Буга чейин улуттук кадрлар резервинин иш механизмдерин иштеп чыгуу тапшырмасын өлкө башчысы коюп, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дасыгын жогорулатуу жана окутуу боюнча жумушту күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Улуттук кадр резервине жогорку билимдүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 5 жылдык тажрыйбасы бар жарандар катыша алат. Башка орунга бош орун болгондо мамлекеттик органда бул жерде улуттук резервдеги турган резервисттер биринчи иретте ошол конкурска катышып, ошол орунду ээлөөгө биринчи мындай мүмкүнчүлүк алышат да. Мамлекеттик кадр кызматынын алдына мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдөн дагы окутуу, квалификациясын жогорулатуу милдети коюлган. Бул жааттагы иш-чаралар президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы менен биргеликте ишке ашырылып жатат. Мамлекеттик кызматкерлердин стратегиялык деңгээлдеги, операциялык, линейный деңгээлдеги компетенцияларын жогорулатуу деген максат менен болуп жатат. Экинчи жактан караштырганда мына бүгүн адрестик түрдө мамлекеттик заказ ишке ашырылып жатат. Кызмат кылып жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баары адрестик түрдө академия аркылуу тиешелүү атайын деңгээлин жогорулатуу курстарды жана окууларды өткөрүп жатат. Буга чейин өлкөдө кадр тандоо саясатына сын пикирлер көбөйүп, башкы жана жогорку кызматтарга кабыл алууда билим тажрыйба, кесипкөйлүккө көңүл бурулбай, кадрлардын сапаты төмөндөп кеткени айтылып келген. Кадрлардын жетишсиздиги жана сапатсыздыгы азырда байкалып жатканын адистер белгилешет. Негизги максат бул көрүнүштү толугу менен жоюп, улуттук жана ички кадрлар резервин түзүүдө акыркы интеграциялык процесстер эске алынып, менеджмент, логистика, маркетинг сыяктуу бир катар тармактарда татыктуу иш алып кете турган кызматкерлерге басым жасалмакчы. Самат Асипов, Руслан Сабатаров, Коомдук биринчи канал.